Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Адам жана коом сабагы боюнча адамдын муктаждыгы деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Муктаждык деген эмне? Жер жүзүндө жашаган бардык адамдар жашоо үчүн тамак-ашка, кийим-кечеге, турак жайга, эс алуу үчүн каражатка, шартка муктаж. Ошондой эле адам баарлашуу, китеп окуу, кино көрүү, сүрөт тартуу сыяктуу көп нерсеге умтулат. Ар кандай спорттук секцияларга, чыгармачылык боюнча ийримдерге, чет тилдерди үйрөтүүчү курстарга катышат. Адамдар жашоого керек болгон ар түрдүү муктаждыктарын канааттандыруу үчүн эмгектенет. Эгерде адамдарда муктаждык болбосо, ага эмгектенүүнүн, окуунун, жаңы нерсе жаратуунун зарылчылыгы болмок эмес. Алгачкы жамааттык коомдо адамдар тамак-ашка болгон муктаждыктарын канааттандыруу үчүн өсүмдүктөрдүн түшүмүн жана тамырын жыйнаган. Айбандарга аңчылык кылган. Ал эми жырткыч айбандардан коргонуу үчүн үйүр-үйүр, топ-топ болуп жашоого муктаж болгон. Климаты жылуу өлкөлөрдө турак жай куруу, жылуу кийим-кече камсыздоо зарылчылыгы жок. Тескерисинче, кышкысын катуу суук болгон жерлерде адамдар үйлөрүн жылуулап, жылуу кийим камдоого муктаж болушат. Мындан 100 жыл мурда адамдар негизинен ат араба менен жол жүрүшкөн. Азыркы мезгилде адамдардын жол жүрүү муктаждыгын автомашинасыз, самолетсуз элестетүү кыйын. Мурда адамдар бири-бири менен кат аркылуу байланышса, бул муктаждык чөнтөк телефон же интернет аркылуу ишке ашып калды. Демек, муктаждык коомдун жана илим менен техниканын өнүгүшүнө байланыштуу өсүп, улам жаңыланып турат. Муктаждык адамдын же адамдар тобунун жашоосу жана өнүгүшү үчүн керек нерселер. Бир муктаждыктын канааттандырылышы улам жаңы муктаждыкты пайда кылат. Муктаждыктын түрлөрү: материалдык, социалдык, руханий болуп 3-кө бөлүнөт. Материалдык муктаждыктарга тамак-аш, кийим-кече, турак жай өңдүү, адамдын жашоосу үчүн зарыл болгон нерселер кирет. Социалдык муктаждыктарга баарлашуу, өз ара жардамдашуу, достордун жана классташтардын ортосундагы мамиле кирет. Адамдар үчүн руханий муктаждыктарды канааттандыруу өтө маанилүү. Адам жарык дүйнөгө келери менен өзүн курчап турган чөйрөнү таанып билүүгө, ойноого, сүйлөгөнгө аракеттенет. Бир аз чоңойгондон баштап китеп окуу, кино көрүү, сүрөт тартуу сыяктуу көп нерсеге умтулат. Ар кандай ийримдерге, спорттук секцияларга катышат. Аңгеме же ыр жазууга аракеттенет. Муктаждык адамдын жана адам коомунун өнүгүшүнүн негизги себептери катары эсептелет. Муктаждыктарды канааттандыруу аракетинин натыйжасында ар бир адам өсөт, коом өнүгөт. Бирок муктаждыктарды канааттандыруу аракети ар дайым эле жакшы натыйжа бербейт. Өзгөчө материалдык муктаждыктарды канааттандыруу аракети ачкөздүккө алып келген учурлар да кездешет.
Силер Алтын антилопа деген мультфильмди көргөнсүңөр. Анда сыйкырдуу антилопа кедей дыйкандын баласын өлүмдөн куткарат. Антилопанын туягы менен жер чапчып, алтын тыйындарды жараткан касиети болгон. Бала ачкөз Раджанын колуна түшүп калганда, антилопа ага жардамга келет. Раджа антилопага көп алтын берсең баланы кое берем деген шарт коет. Антилопа ач көздүн талабына макул болот. Антилопа Раджага эгерде мага алтын жетет, токтот десең, мен чыгарган алтындар тезекке айланып калат деп эскертет. Акыры ач көз Раджа алтынга көмүлүп баратып, жетишет, токтот деп кыйкырып, тезекке көмүлүп калат. Демек, материалдык муктаждыктарды чеги менен канааттандырып, ач көздүккө жол бербей жашоо керек. Силерге атайын үй тапшырмалар берилген. Биринчиси, жумушчу дептердеги тапшырмаларды аткаргыла. Экинчиси, китептеги суроолорго жооп бергиле 128 бетте. Ач көз жолоочулар деген темада кошумча окуу үчүн берилген текстти окугула. Окуу китебинде 29 бетте. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.